Тиги 2 айлы өкмөттүн күнөөсү жок. Алар силер аларга бере берсеңер болот да проектичи. Беребиз деп Силер атпайбыз. кармап атпайсыңар. Ошон үчүн мынакей 9-ай болуп атат. Steam гранттын көлөмү ошол боюнча турат. 300 миллион боюнча. Азыр 3 миллион сом инфляция болуп, акчанын күчү кетип, 3 миллион сом бир капитал ремонтта бүтпөйт. Салык кызматынан барбы? Бар. Балык чарбы боюнча канча салык түштү айтып коесуз киреше? Балыкчы шаары боюнча. Рахмат, төрага. Үмүтжан Моминович, жалпы баяндамаңызды уктук, жалпысынан колдойм. Мен бир эки тактоочу маселени түрткү берүүчү грант боюнча Алишер мырза да айтып кетти. Аймактар бирлештирип АТРден кийин кээ бир аймактарда 3 айлы өкмөт биригип 1 айлы өкмөт болду. Ошол айлы өкмөттөрдүн ичинде чөрүн спискке түшкөн айлы өкмөттөр бар да. Ошолардын тагдыры кандай болуп атат? Азыр 3 айлы өкмөт бириккенде арасынан бирөөсү кара тизмеге түшүп калган, бирок ошол таасири тийип атат да. Ошого кандай деп жооп бересиз? Урматтуу Самирбек тиешелүү башкармалыктын башчысы жооп берип койсо. Дүйшенович, туура айттыңыз. Атырдын алкагында азыр 400 айлы өкмөттөн 235 айлы өкмөт болду да. Анын ичинде добросовестнийлер бар, анан бергиле чорный спискке түшүп калгандар да бар да. Азыр бириккенден кийин биз аларга кат жөнөтүп, баягы эмне себептен черный спискке кирип калганын аныктап, если ошо объекттер бүтпөй калган объект боюнча түшүп калган да черный спискке, аны бүтүрүп вот эксплуатация кылган болсо, кат менен кайрылып туруп, биз аны черный списоктон чыгарып атабыз. Ал айлы өкмөттөрдүчү чыгарып, алар менен Стимгрант менен 25-ке баштап иштеп атабыз. Жок, ошол документтер бүтпөгөндүгү үчүн черный спискке турат да. Жок, керкилер бар экен, бүтүп сот аркылуу уже чыгып чечимдерден бар экен. Но черный спискке аларды уже чыгарып атабыз. А керки баягы документтер бүтпөгөн, алар менен азыр иштеп атабыз, документтерин бүтүрүп кандай акыбалда. Жок, бүтпөсө эмне болот? Берки 2 айлы өкмөт Стимгрант ала албай кандай болот? Жок, ал бириккенден кийин бул жаңы айлы өкмөт болуп калды. Жанбек Дүйшенович, алар менен биз уже Стимгрант аркылуу иштеше беребиз. Жок, сиз ошондо 3 айлы өкмөт бирикти, туурабы? Бирөөсү черный спискте турат. Калган экөө? Экөөсүнө силер бере бересиңерби же тиги? Жок, ал бириккенден кийин 1 айлы өкмөт болуп калды. Ал биз беребиз в любом случае. Жаңы айлы өкмөткө. Вот көрдүңүзбү, мына могул жерде жанагы 1 миллиард 600 миллион сом иштелбегени ушул маселеде турат да. А тиги 2 айлы өкмөттүн күнөөсү жок. Силер аларга бере берсеңер болот да проектичи. Беребиз деп атпайбыз. Силер кармап атпайсыңар. Ошон үчүн мынакей 9-ай болуп атат. Стимгранттын көлөмү ошол боюнча турат. 300 миллион боюнча. Сиз мага жакшы түшүндүрүп бере албадыңыз да. Экинчи маселе, 3 миллиондон 5 миллион сомго чейин 50% өздүк салым бар, туурабы? Ошол негизинде айлы өкмөттөр ошол акчаны мындай освоить эте албай атат да. Ошону мен сунуш берет элем да. Болот жакшы билет, болот унчукпай турат. Ошол 3 миллион сом ол 2010-жылы кабыл алынган. Азыр 3 миллион сом инфляция болуп, акчанын күчү кетип, 3 миллион сом бир капитал ремонтта бүтпөйт. Жанагы 50% өздүк салым деген норманы алып туруп, 3 миллионду 7 миллионго чейин сунуш берем да менчи. Азыр ошол 50% өздүк салым негизинде силердин о 1 миллиард 600 миллион акчаңар иштелбей турат. Себеби жергиликтүү бийликте бул 50%ды 2 миллион 3 миллион акча табыш кыйын да. Түшүнүп атасызбы? Туура айттыңыз. Азыркы учурда биз токтон долбоор даярдап чыгып, азыр министрликтерде макулдашып атат. Себеби сиз туура түшүнүңүз, бизге дагы жана жергиликтүү башкаруудан көп кайрылуу азмундар келип атат да. Ушул жана 3 миллиондон 5 миллион сом көтөргөнү, жана 50% кошкону туура эмес болуп калды. Аны биз алып атабыз азыр. Экинчи маселе, жанагы 3 айлы өкмөт бириксе, бирөө черный спискке кирген болсо, тиги 2 айлы өкмөткө бере бергиле. Ошол ал качан өзү ошол кутулмайынча тигини аны кармап туруш керек. Анан үчүнчү маселе, салык кызматынан барбы? Бар. Балык чарбы боюнча канча салык түштү айтып коесуз киреше? Балыкчы шаары боюнча. Балык чарбы боюнча, балыкчы эмес. Балык менен балык чарбалар боюнча.
Менде бул жанында конкретный данный жок, бирок менин эсимде 38 миллион болгондо. Жалпы Кыргызстан боюнча Жарым жылга могу Токмок, Чүй областынан баарын көтөрүп текшергенде 38 миллион жалпы бир жылга түшүрүлгөн болчу да бүт хозяйстволордон. Нарын дарыясы боюнча барбы? Мен ошону сизге тактап бербеймби, уруксат болсо? Кат жүзүнө берип коёсо. Бардык хозяйстволор боюнча. Рахмат, Үмүтжан Моминович, жалпы баяндамаңызды уктук, колдойбуз. Чоң рахмат.